Мен бир жолу гусул алышымды билип турсам дагы гусулу жок жаназа намазга катыштым эле. Иманым ажырап калдым, иманымдан ажырап калдымбы деп коркуп турам. Билип туруп кылса имандан чыгат дейт го. Аллаху акбар. Бул коркунучтуусу. Бирок ошол убакта эгерде таяммум кылып коюш керек эле да. Таяммум кылып кеткенде өтүп кетет эле. А таяммум не мындай эле да. Bismillah. Болды. 10 секунд. Та уже сен таяммум болду. Кээде мындай караңыздар, жаназа намазга ушундай күтүүсүздөн болуп кала турган болсо, же болбосо эми жаназа окуйм дегенде дарат сынып калды. Азыр эми тарат алып келгенге чейин жаназа бүтүп калат. Ошол учурда фукаха, алымдар уруксат берет таяммумга. Түшүндүңүздөрбү? Кээде ушундай болуп калат да. Мына эми жаназа окуй жаткан бир кан чыгып кетти. Деп мында тырмап атып кан чыгарып алдың да. Эми азыр сен тарат алып келечекте бул бүтүп калат да бул. Жаназа 4 такбир менен эле бүтөт да. Ошол учурда себеп бунун орун басары жок да болдучу. Бунун казасы жок да жаназанынчы. Макулбу? Кудум ушундай эле айттыкы да ошондой. Айт намаз бар го, а жуманы кандай эмес. Жумадан кийин жуманы окулбай калса эчтеке эмес, ага пешин бар. Бар тарат алып кел дейт. Биди бар тарат ал дейт. Айттык өтүп кетет да болду, эми айттык ким окуйт аны. Демек орун басардын өзүнүн орду жок боло турган болбойт тургандар.